бүтүн Кыргызстан негизи каршылыгын билдирди. Анан айрым кесиптештериңиз ушул жеке жактарга чейин өтүп кеткени бул сиздин пикириңиз кандай булар? Эми алардын деңгээли. Мүмкүн болсо аябай ылдыйдан катылып. Эми алардын деңгээли ушул. Деңгээл. Эч нерсе таппай калганда аргументтер ушул да. Эми менимче биздин элибиз баарын кимдин ким экендигин көрүп түшүнүп калды го. Бүттү го эми. Мындан артык мындан башка не деп далилдеш керек да. Мына ушул 4 жолу добушка коюп туруп өткөргөн бул канчалык өзү мыйзамдуу? Себеп тапшырма ошондой да. Ким тарабынан болду деп ойлойсуз? Но кайра айтып атпайбы Садыр Нуркожоевич дешип. Айтып атпайбы бизди түздөн түз ошол киши колдоп атат деп. Анан ушул кыргыз жарандары, кыргыз атуулары кирбейт бул деп айтышат да. Анан бирок эгерде башка өлкөнүн жарандыгы менен кирип кетсе, депутаттар ошол добуш берген депутаттар кандайдыр бир моралдык Сезбейт жоопкерчилик булар. алабы? Сезбейт. Азыр деле добуш бергенден кийин деле эч нерсе сезбейт булар. Анан айтат да, биз ошо кыргыз жараны кирбейт деп добуш бергенбиз деп коет. Алар орусча эмне деп коет, жанагы кагаздан суу кандай сыйгаланып түшсө, как с гуся вода деп коет го. Ошондой эле болуп жукпайт, суу жукпайт. Биз азыр эл арасында да ушул сурамжылоо жүргүзүп атабыз да. Элдин көпчүлүк бөлүгү. Силер кимсиңер? Биз YouTube каналы Алдова деген. Элдин көпчүлүк бөлүгү каршы. Ошол балким ошол кесиптештериңиз бир эл менен да жолукканда суроолор болобу? Жок. Булар шайлоодо гана керек эл буларга. Элге мындай бир суроо салган эч ким жок да. Элге суроо салардын алдында дагы мындай бир байкаш керек да. Мен айтып атпаймынбы, биздин конституцияда улуу ата бабаларыбыздын мурасын, нарк населен адеп ахлагын туу тутуп деп атат. Мен бир эмес эки жол бербедим. Ата бабаларыбыз эмне кумар ойнотуп бизге мурас калтырды. Бул арсыздык, бул баягы алсыздык. Булар бирөөлөргө аябай чоң убадаларды берип койгон да. Биз ачып беребиз, биз уруксат беребиз, келесиңер, ойното бересиңер. Жанагы жерде айтылып аткандай эле, баягы арам акчаларды жуунун бир акча жуучу жерге айланат да бул. Анан дагы бир суроо болсун, ушул жерлерди ачабыз өтпөйбү. Ошол жердеги жашоочулар каршы болуп аштырбай койсо кандай колдорунан? Баракелде, абдан туура суроо. Бул калктын өзүнүн колунда. Эгерде кайдыгер болуп, эптеп эле уктап жата берген болсо, каалаганын жасашып атат. Бийликтин ээси эл да. Эл өзүнүн пикирин билдириш керек да. Анан бир 5-6 эле кишини отко таштап берип, эл унчукпай карап, маңырообуз деп, түшүнбөй атабыз деп тура берген болсо, мына бүгүнкүдөй болот. Көрдүңөр го? Өзлөрү кабыл алган регламентти дагы одоно түрдө бузуу менен, одоно түрдө мындан артык сөз жок. Эч кандай сөз жок. Анан конституция түз иштейт. Конституция түз иштесе, мен беренелерин айтпадым. Эмне үчүн бул беренелер иштебейт түз? Бирөө да жооп бере албайт. Себеп билбейт.